Бүгүн биз ушул Бишкек ПЭСтин территориясындагы операциялык центрде турабыз. Бул центрдин курулушу былтыр 23-жылы башталган. Бирок бул жерде дагы көп жумуштар бар. Бул операциялык центрдин негизги тапшырмасы бул ушу жерде биз жана өзүңөр көрүп атасыңар, ашкөйө счетчиктерин коюп атабыз. Быйыл Министерство энергетиканын планы боюнча улуттук электр тармактары менен чогуу 1 миллионго чейин ушул ашкөйө счетчигин коебуз деген максатыбыз бар, тапшырмабыз. Анын 400 миңи коюлуп, азыр 500 миңден ашыгы мына бүгүнкү күндө биздин складтарга келип, азыр бүт баардык жерлерде, Кыргызстандын бүт областтарында аябай кызуу жумуштар жүрүп атат. Ошол счетчиктердин баарын ушу центрга, операциялык центрга байлап, баардык областтарда счетчиктердин иштеп атканын, жоготууларын, бүгүнкү күндө авария болгон учурларын баарын ушу жерден көргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Бул кореялык Койка компаниясынын 10 миллиондон ашык гранты берилген бизге. Мына бүгүнкү күнгө көргөндөй бүт бул жерде турган оборудование, экрандын баары тең ошонун эсебинен алынды. Зданияны биз улуттук электр тармактарынын өзүнүн эсебинен курулду да. Кудай буйрса, мунун ачылышын 31 августка деп пландаштырып атабыз. Ошол 31 августка чейин бүгүнкү Кыргызстанда коюлган счетчиктердин баарын ушу жерге байлап, Кудай буйрса, ошо улам коюлгандарын жылдын аягына чейин койгондорун ушул операционный центрга мындайча айтканда байланышын чыгарып кете беребиз. Бул центрди бүгүнкү күнү ошол зданиянын бүткөнүнө байланыштуу азыр уже биз ушул жерге инженерлерди даярдап, отургузуп, тапшырма бердик. Ошол 31 августка жана биздин министрлер кабинетинин тапшырмасы боюнча 100 проекттин ичинде ошондо 31 августта Кудай буйрса баарын бүтүрүп, ошол центрдин ачылышын 31 августта кылабыз. Я искренне благодарен тому факту, и тот факт меня искренне радует, что мы являемся участником такого грандиозного проекта, который цифровизирует и меняет систему, улучшает систему энергетики. Койка компаниясынын вице-президенти келген. Бул Орто Азия боюнча турне кылып атыптыр. Бизге Кыргызстанга келгени бүгүн кече келиптир. Бүгүн Кудай буйрса кайра кетет экен. Ошонун учуру менен колдонуп, ошол Койка компаниясы баягы грант бергенге байланыштуу ошол берилген гранты каяка жумшалды. Ошону көргөздүк. Бу жерге бүгүн ошол Корея мамлекетинин посолу да катышты, Кудай буйрса. Анан мындан ары дагы бизге 10 миңден ашык дагы ушул программанын негизинде дагы бизге счетчик бермек, ошонун тапшырмасын бердик. Кудай буйрса, быйылкы жылы бизге ошол счетчиктерди алып келбек. Ал дагы грант эсебинен келет. Кудай буйрса, бул жерге ошол Койка компаниянын вице-президенти, Корей телекомдун эмеси өкүлчүлүгү жана биздин Кыргызстанда Корея посольствонун жетекчиси катышты да. Алар да көрүп аябай ыраазы болуп кетишти. Баягы эми өзүңөр билесиңер, любой донор берилген акчаны мындайча айтканда өзүнүн нугу менен, өзүнүн мындайча айтканда айтылган нерсеге жумшалса өзү ыраазы болушат.